Кутман күн, кандайсыздар, саламатсыздарбы? Экинчи сабакты дагы жакшы деңгээлде жыйынтыктап алдыңыздарбы? Мен ишенемин. Мени менен кошо сиздер дагы бирге тукуп үйрөнүп жатасыздар деп. Аял өнүксө Аллам өнүгөт деген сөз бар. Баарыңыздарды 3-сабактан көрүп жатканыма аябай кубанычтамын. Анда эмесе биз экинчи сабагыбызды кулак чыгаруу менен аяктаганбыз. 5-катардан кулак чыгарып, 6-катарда кулактын катарын 2-ге чыгарган боюнча токтогонбуз. Анда эмесе 3-сабагыбызды көп күттүрбөстөн баштайлы. Сиздер менен биргеликте 7-катарга келгенбиз. 7-катарда кандай болот? Өрүмдөрдүн саны 5 столбик без накида, 1 прибавка. 5 өрүмдү жалгыз токойбуз. 5 өрүмдү жалгыз токойбуз. 6-чы өрүмгө 7-чи жипти прибавка кылып кошуп токойбуз. Анда эмесе кеттик. 1 2 3 4 5 билесиздер, 7-катар 7 жипти окуш керек. 6-чы жипке 7-чи жибибиз дагы бир жерден прибавка болуп токулат. 7. Биринчи бурчубуз чыкты. Экинчи бурчка кеттик. 1 2 3 4 5 6 7-чи жип дал ушул жерге токулат. 7. Экинчи бурч кетти. Экинчи бурч менен бул 3-чү бурчтун ортосунда биздин кулактын катарлары бар. Аны эсибизден чыгарбайбыз. Кулактын катарына жеткиче чейин караңыздар. Токуп алабыз. 2 3 Биринчи катарда 1 жип алып эле кулак чыгарсак, экинчи катарда 2 жип алып эле кулак чыгарсак, 3-чү катарда кулактын катарларында 3 жипти жалгыз токуп, 4-чү жиптен эмне кылып атабыз? Кулакты бир жерден 3тү чыгарабыз. 1 Инени дал эле ошол жерге кайра киргизип жипти тартып чыгам. 2 3-чү ирет дагы дал ошол жерден инени өткөзүп алып жипти тартып чыгам. 3 4 3 жипти бул жактан токуганбыз. 4-чү жип кулактын астына кетти. 5-чи жип 6 7-чи жип эмне болот? 7-чи катарда дал ушул жерден чыгат. 7. Эми кийинки катарларды дал өзүндөй эле токуп кетебиз. 1 2 3 4 5 6 7-чи жипти дал ушул жерден чыгарабыз. 7 4-чү бурчубуз чыкты. 5-чи бурчка да кеттик. 1 2 3 4 5 6 7-чи жибибиз дал ушул жерден чыгат. 7-чи болуп 7 5-чи бурчубузду да чыгарып алдык. 5-чи бурч менен 6-чы бурчтун ортосунда дагы биздин эмнебиз бар эле, кулагыбыз бар Ошол кулакты жолуна карап эле чыгарып аласыздар. 1 2 Могул жакшылап карасаңыздар, бул жерден прибавка болсо, баары бир катар прибавка болуп кетип атат. Караңыздар, кайсыл жерде прибавка болсо, ошол катар бирдей болуп, жол болуп, ошол жолуна каратып эле кете бересиздер. Бул жерде 1 2 3 жип турат. Ошонун 3-чүсүнөн биз дагы 3 жипти чыгарып алабыз. 1 2 3 Кийинки жип жалгыз токулат. Бул жип дагы жалгыз токулат. Калганын дал ушинтип эле эсептеп отурбай, астындагы өрүм жалгыз токулган болсо жалгыз токуп, кайсыл жерде прибавка болсо ошол жерде прибавка кылып өргөнүңүздөрдү эле карап кете бересиздер. Мына бул жерде прибавкалар турат жалаң. Значит мен дагы бул жерден эмне кылат экенмин? Прибавка кылат экенмин деп өзүңүздөр фантазияңыздар менен
үлгүнө карап эле токуп кете берсеңиздер болот. Мына ушинтип 7-катарыбызды дагы ийгиликтүү аяктап алдык. 1 2 3 4 5 6 7-катар. Ал эми кулактардын катарынан 3 бүттү. 1 2 3. 8-катарга кеттик. 8-катарда бизде 6 столбик без накида, 1 прибавка болот. Баштадык. 1 2 3. Жиптерди утуру чыгарып даярдап алабыз бизге тоскоолдук жаратпаш үчүн. 4. 8-катарда 8-жипти биз эмне кылабыз? Прибавка кылабыз. 5 6 7 жипти токуйбуз. 8-жипти кайда токуйм десеңиздер, ошол 7-жипти чыгарган жерден 2 катар кылып токуп коесуздар. 8-жипиңиздер чыгып калат. 8 жип кылып отуруп айланып кайра келип калабыз. Биринчи угол бүттү. Экинчи бурчка жөнөдүк. 1 2 3 4 5 6 7 8-жипти дал ушул жерден токуйбуз. 8 экинчи угулду да бүттүк. Экинчи бурчту. Экинчи бурч менен үчүнчү бурчтун ортосунда биздин кулак келатат. Кулакты кайсыл жерден кулак чыккан болсо, ошол жерден кулакты чыгарып эмне кыласыздар? Кете бересиздер. 1 2 3 4. Мына үчүнчүсүнөн дагы 3 кулакты чыгарып алабыз. Bir жерден 3 кулакты чыгарабыз. Жакшылап караңыздар. 1. Кайра ошол жерден иңени киргизип экинчи жипти тартып чыгарып келатабыз. 2. Үчүнчү жипти дагы дал ошол жерден эмне кылабыз? Чыгарабыз. Үчүнчү жипти дагы дал ошол жерден алып чыгабыз. 3. Андан ары карап жолубузду улап кете беребиз. Прибавка болгон, астында прибавка болгон жерге прибавка кылып, астында прибавка болбогон жерге эмне кылабыз? Прибавка кылбай кете беребиз. Бул жерде прибавкалар келатат. 1 2 3 мындай болуп. А бул жерден дагы ушул жерден прибавка чыгарабыз. 1 2. Үчүнчү катар чыкты. 4-нчү катарга кеттик. 1 2 3 4 5 6 7 8-ci жипти дал ушул жерден чыгарабыз. 8 4-нчү катар бүттү. 5-нчи 4-нчү бурч бүттү. 5-нчи бурчка кеттик. 1 2 3 4 5 6 7 8-ci жип дал ушул жерден. 8 биздин 5-нчи бурчубуз дагы чыкты. Бул 5-нчи бурч менен 6-нчы бурчтун ортосунда кулагыбыз келе жатат. Бул жерден дагы жакшылап кулак кайсыл жерден чыккан болсо, ошол жерден чыгарып, калганын ордунда кете бересиздер. Бул прибавка бизге эмне үчүн керек? Шляпабыздын көлөмүнү чоңойтуш үчүн керек, Мына бул жерден 3 жипти чыгарабыз. 1 2 3. Калган ордунда кете берет. Кандай болсо ошондой болуп. Чоңоюп, кичирейип кетпейт. Баары өзү эрежеси менен, эсеби менен эле кете берет. Бул жерге келдик.
Булар баары катар прибавка чыккан жерлер. Биз дагы ушул жерден эмне кылабыз? Прибавкабызды чыгарабыз. Бир, экинчи жип менен прибавка болду. 2. Эми достор, караңыздар. Биз ушуну менен жакшылап карасаңыздар, биринчи бурч, экинчи бурч, үчүнчү бурч, бул кулак диск албайбыз. Төртүнчү бурч, бешинчи бурч, алтынчы бурч болуп чыгып атат. Дал ошо көрүнүп турат, кулактын аркы жагында 3 бурч, кулактын берки жагында 3 бурч болуп атат. Мына ушинтип биздин 8-нчи сабагыбыз дагы аягына келип жетти. 4-нчү сабакта 8 катарды токуп алдык. 4-нчү сабакта аман ашканча саламатта туруңуздар. Ар бир сабакта 2ден катарды өрүп жатабыздар, өзүңүздөр байкагандай.